2050-жылга чейин жер жүзүндөгү ар бир 4-чү адам суу тартыштыгынан жапа чегерин билчү элеңиз. Суу дүйнөдөгү эң баалуу ресурстардын бири. Ал болбосо адамзаттын жана башка тирүү жандыктардын жашоосу токтоп калат. Бирок тилекке каршы суу планетанын эң чектелген ресурстарынын катарына кирет. Буга карабастан көпчүлүк сууну үнөмдүү пайдалануу канчалык маанилүү экенин түшүнүшпөйт. Бүгүн биз сууну сактоо жана үнөмдүү пайдалануу эмне үчүн маанилүү экенин айтып беребиз. Жер бетинин 71% суу менен капталганына карабастан, океандар жердеги бардык суунун 96,5%ын түзөт. Планетадагы суунун 3% гана таза суу болсо, анын 1,2% гана ичүүчү суу болуп саналат. Кыргызстан уникалдуу суу ресурстары бар өлкө. Суу ресурстары кызматынын маалыматына ылайык, өлкөдө жалпы узундугу 35 000 километрди түзгөн 2000 дарыя бар. Ал эми суунун көлөмүнүн көбү көлдөрдө, көлмөлөрдө жана суу сактагычтарда топтолгон. Мекеме Кыргызстан суу ресурстары толугу менен өзүнүн аймагында калыптанган Борбор Азиядагы жалгыз өлкө экенин белгилейт. Бирок соңку жылдары климаттын өзгөрүшүнөн, калктын санынын көбөйүшүнөн, айыл чарба, өнөр жай жана күнүмдүк тиричиликте сууну интенсивдүү пайдалануудан улам суу тартыштыгынын ыктымалдыгы азыр болуп көрбөгөндөй көбөйүп жатат. Мисалы, Улуттук статистика комитети келтирген статистикада 2011-жылы өлкө боюнча 4864 миллион метр куб суу пайдаланылса, 2022-жылы бул көрсөткүч 5844 миллион метр кубту түзгөн. Бирок ошол эле учурда өлкөдөгү эң ири Токтогул кээсиндеги суунун көлөмү жылдан жылга азайып бара жатканын байкоого болот. Бул көйгөй көпчүлүк мамлекеттерде бар. Дүйнөлүк ресурстар институтунун суу коркунучтар атласына ылайык, учурда дүйнө калкынын кеминде 50% же 4 миллиард адам жылына жок дегенде 1 ай суу тартыштыгында жашайт. Эң көп суу тартыштыгы Жакынкы Чыгыш жана Түндүк Африкада байкалууда. Бул аймактарда жашаган калктын 83%-нын таза сууга жетүү мүмкүнчүлүгү жок. Ошондой эле институттун божомолуна караганда 2050-жылы дагы 1 миллиард адам суунун тартыштыгына кабылышы мүмкүн. Бирок биз ар бирибиз күнүмдүк турмушта сууну үнөмдүү пайдалануу менен жогорудагы кесепеттердин алдын алганга аз да болсо өз салымыбызды кошо алабыз. Сууну кантип үнөмдүү колдонобуз? Өсүмдүктөрдү сугарууда суунун сарпталышын азайтуу үчүн тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонуңуз. Идиш жууп жатканда сууну агызып койбоңуз. Идиш аякты чайкоо үчүн идишке суу толтуруңуз. Кир жуугуч жана идиш жуугуч машиналарды болушунча толтуруп туруп иштетиңиз. Мүмкүн болсо сууну үнөмдөө режимдерин колдонуңуз. Дааратканага сууну үнөмдөөчү резервуар системасын орнотуңуз. Агып кетүүнү текшерүү. Сантехникалык шаймандардын агып кеткендигин такай текшерип, токтоосуз оңдоңуз. Жашылча жемиштерди же тишти жууганда кранды жабыңыз. Оозду чайкоо үчүн атайын идишке суу толтуруп алсаңыз болот. Жамгыр суусун чогултуу үчүн атайын резервуарларды орнотуңуз. Жамгырдын суусун бакчаны суугаруу үчүн же короону тазалоо үчүн колдонсоңуз болот. Эң негизгиси балдарга сууну үнөмдөөнүн маанилүүлүгүн үйрөтүңүз.